Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Гүлүм Эркинбек кызы. Сиздерди Кыргызстан жана Борбор Азия өлкөлөрү боюнча аба ырайы менен тааныштырам. Алгач маанилүү жаңылыктардан айта кетейин. Нарын облусунда абал оор бойдон калууда. Нарын районунда жааган жаандын кесепетинен Нарын дарыясынын деңгээли көтөрүлүп, суунун чыгымы секундасына 700 метр кубка жетүүдө. Нарын дарыясынын деңгээлинин көтөрүлүүсү жана суунун чыгымынын критикалык чекити секундасына 858 метр кубту түзөт. Нарын облусундагы акыркы мезгилде түзүлгөн абалды жөнгө салуу жумуштарына өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов өз жеринен жетекчилик кылып жүрөт. Мындай климат Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө да орун алды. Мисалы, Казакстандын түштүк аймактарына каттуу бороондун айынан 650 тоо жайлары жапа чеккен. Бул жердеги шамалдын ылдамдыгы секундасына 30 метрге чейин жеткен эле. Учурда куткаруу иштери жүрүп жатат. Анда эртеңки күндүн аба ырайына токтолсок. Эртең Кытайдын Аксу шаарында жаан токтоп күн ачылат, Үрүмчү шаарында болсо аба ырайы туруксуз. Казакстандын көпчүлүк аймактарында жаан-чачын каттуу жаашы күтүлөт. Түштүк аймактарда бороондон жабыркаган үйлөрдүн чатырларынан жаан өтүп кетип жатат. Аларга куткаруучулар жардамын көрсөтүүдө. Эскерте кетели, эртең жаан-чачынга байланыштуу абанын температурасы өлкөдө 19 градуска чейин төмөндөйт. Өзбекстанда жаандуу циклон таркап, түштүк аймактарына жетти. Өзбекстан эртең Фергана өрөөнүндө жаан жааса, Ташкент менен Нукуста күн ачылып кубандырышы мүмкүн. Тажикстандын Борбор калаасы Душанбеде аба ырайы тез-тез өзгөрүп турат. Термометр көрсөткүчү бул жерде 29 градусту көрсөтөт, Хорокто күн ачык, Ходжент шаарында болсо жаан каттуу жаашы күтүлөт. Ал эми Кыргызстанда 18-июнда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүзү кээ бир райондордо жаан жаап, күн күңкүрөшү күтүлөт. 19-июнда кээ бир тоолуу райондордо да жаан жаап, күн күңкүрөп, калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Ал эми 20-июнда кээ бир райондордо өткүн өтүп, күн күңкүрөшү мүмкүн. 21-июнда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күңкүрөшү, айрым жерлерде жаан-чачын каттуу жаашы күтүлөт. Абанын температурасы өзгөрүп турат. Сиздер эртең жана дем алыш күндөрүнө карата аба ырайы менен тааныштыңыздар. Кандай гана аба ырайы болбосун, дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Көрүшкөнчө.